أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Назарыңыздарға бүгін Ма'аридж сүресін айтып бермекчибиз иншалла. Бұл Ма'аридж сүресі Меккеде түшкөн сүре болуп эсептелинет жана 44 аяттан турат. Бұл сүре бир канча темаларды өзүнүн ичине ороп алат иншалла. Бұл биринчиле ошол Ахли Макка, Мекке эли Пайгамбар алейхиссалам келип аларга акырет бар. Жана дагы акыретке баргандан кийин мындай нерселер болот. Ошого бул дүйнөдө жакшы жашоонун зарылчылыгы бар. Кудай Тааланын айтканын аткаруу керек. Жана дагы баш ийбестик, эгерде тоң моюндук кыла турган болсо, мындай нерселер болот деген сөздөрдү айтып жаткан кезде ошо Меккенин элинин канча деген бир адамдар отуруп алып, шылдыңдашат бири-биринечи. Ошолордун арасында Абдулла ибн Аббас айтат, Назр ибн Харис деген киши, Я Расул, Кудай, Мухаммад дейт. Эгерде сенин айтканың чын болгон болсо, чындап эле эгерде бизге Кудай Таалаң азап түшүрө турган болсо дейт, анда колун көтөрүп алып ошол жерден дуа кылып атат да. Аллахумма дейт, о Кудай, инкана хада, мына ушул эгер Мухаммад айтып аткан нерсе чындык болгон болсо дейт, хуал хакку мин индика, сенден келе турган, сенден болгон чындык болгон болсо, фантир алайна хижаратан минас самаи, асмандан бизге таш жадыр деп дуа кылат да. Мындан максаты ал Кудай Таалага такыр ыйман келтирген жери жок да. Андыктан бул нерсени хак деп дагы билбейт. Пайгамбар алейхиссаламдын айтып аткан сөзүн хак деп билбейт дагы. Анан бизге монтип бир ташты жадыр, кана сенин Кудайың жадырганы, мынакет мен турамын, мен башыма жана менин элиме, бул Мекке элин айтып атат да, ошол кездеги таш жадырсын. Канакей деп алып элдин баарынын ортосуна чыгып алып пайгамбарды шылдыңдап, мына мен башыма эч кандай таш тийген жери жок. Андыктан бунун Кудайы дагы жок, акырети дагы жок. Айтып жаткан сөздөрдүн баардыгы бул жөнөкөй бир жомок деген сөздөрдү айтып, ушундай мааниде пайгамбар алейхиссаламга жана анын менен ээрчиген адамдарды, сахабалардын баардыгын маскаралай баштады. Анан ошондой акыбалда Кудай Таалам бул сүрөнү түшүрүп жатат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Саала саилун би'азаби вaqi'. Бир суроочу акыйкатта түшө турган азапты сурап жатат. Анын түшүшлүгүндө эч кандай шек жок. Анык түшө турган азапты бул биздин азы башыбызга түшсүн деп, жиберсин деп сурап жатат дейт. Лил кафирина, сураганда дагы ошол жердеги элге сурап атат, ал эл деп Аллах Таалам айтып атат, капырлар депчи. Ошол капырлардын башына түшсүн деп сурап жатат. Андыктан бул түшүшлүгүндө эч кандай кемчилик жок деп атат да. Бул болсо айтып атпайбы? Инкана хада хуал хак деди. Мына ушул нерсе акыйкат болгон болсо депчи, Аллах Таалам анын суроосуна жооп берип атат. Би'азаби вaqi', чындыкта түшө турган азапты сурап жатат. Тиги шектенген якинан ишенип жатат, бул кыяматта эч кандай эч нерсе болбойт экен, азап түшпөйт деп ишенич менен сурап жатат. А бирок Аллах Таалам айтып атат, бул түшө турган азап акыйкатта болот. Вaqi' боло турган нерсе деп. Анан кийин сураган адамдардын дагы Аллах Таалам айтып жатат, лил кафирина депчи, булардын баары капырлар. Алар чындыкты көрүп туруп дагы жабып, ал нерсени көз жумуп кеткен адамдар. Лейса лаху дафи'. Бул азап түшө турган убакытта эч бир нерсе анын алдын тоза албайт. Кудай Таалам эгерде азапты жибере турган болсо, анын жибериши анык. Бирок ошол кезде жиберген кезде ал нерсени эч ким тоза албайт, алдын тозуп кала албайт. Ал монтип кишилер чыга калып, мага башыма таш жадыр десе дагы келе турган
өз убагында келе турган, талап кылбаса дагы өз убагында келе турган азап дейт. Лейса лаху дафи. Аны эч ким алдын ала тозо алышпайт. Миналлахи зил маариж. Бул ошол азапты дагы алар сурап жатышат кимден? Аллах Тааладан жиберүүсүн сурап жатышат. Жана дагы ошол эч бир алдын тоза албай турган, түшүшлүгү анык боло турган азап Кудай Таала тараптан келет. Жана дагы Аллах Таала зил маариж. Баягындай өйдө чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн тепкич десек да болот да. Ме'раж, баягы пайгамбар алейхиссалам ме'ражга чыгып атпайбы? Ошондой эле зил маариж дегени ушундай мүмкүнчүлүк берилген, өйдө көздөй чыгууга мүмкүнчүлүк берилген асмандын эгеси деген мааниде Аллах Таала. Буну эмне үчүн айтып атат? Буну айтканын себеби бул болуп атат да, бул келип алып дуа кылып атпайбы? Эгерде бунун Мухаммад алейхиссаламды көргөзүп алып туруп, мына ушунун айтканы туура болгон болсо, анда биздин башыбызга таш жаадыр деп айтып атат да. Ошондой айткан сөздөрүңөр эч кандай тоскоолсуз өйдө көздөй көтөрүлө турган нерсе деп атат да. Көрүңүздөр, ушундой дуаларыңар баардыгын биз кабыл кылабыз деген мааниде. Та'аруджул малаикату вар руху илейхи. Ошол периштелердин баардыгы ошол ме'раждан, ошол асман, жерден асманга чейин көтөрүлүп турат дейт булар периштелер. Кандай периштелер? Алар баягы Кудай Тааланын тараптан жаратылган баягындай периштелер ар бир адамга бир оң жагында, бири болсо сол жагында периштелер жазылган, коюлган. Алар болсо күнүнө алмашып турушат. Bunun убактысы бүткөндөн кийин, ал болсо өйдө көтөрүлүп кетип атканда, бунун ордуна дагы бир башка бир периште келип турат. Бул капырдыкында эле, жана дагы ошондой эле момун кишиникинде эле ар бирибиздин периштелерибиз бар. Тааруджул малаикату. Алла айтылган сөздөрдүн баардыгын, кандай дуа кылсаңар, кандай ниет кылган болсоңор, кандай нерсе кылган болсоңор, анын баардыгын бизге көтөрүлүп турат, айтылып турат. Кабарсыз калбайбыз. Мындайча айтканда, bunun aytkan duaсын biz kabul kıldık деген söz da. Bunun айтып атпайбы, эгерде бизге эгерде бул чындык болгон болсо башыбызга таш жадыр дегени, дуасын кабыл кылдык дегени да. Bunun айткан себеби, бул аяттын айткан себеби, бул айткан дуасын биз кабыл кылдык, башына түйшүктү түшүрөбүз деген сөз. Варруху илейхи. Рух деп бул жерде малайканын ичинен, периштелердин арасынан рухту өзгөчө кылып айтып атат. Рух дегенден максат ким? Жабраил алейхиссаламды айтып атат. Жабраил алейхиссалам дагы ошол ме'ражда өйдө көздөй көтөрүлүп түшүп турган периште катары айтып атат. Бул жерде эмнеге аны өзгөчө кылып айткан себеби, рух Жабраил алейхиссаламдын жайы өзгөчө болгондугу үчүн өзүнчө бөлүнүп айтылып атат. Жана дагы бул рух жөндөн жөн түшпөйт, биз буну жөндөн жөн жибербейбиз. Бир гана пайгамбарларга биздин вахий аяндарыбызды жиберип турган, жеткизип турган, жана дагы андан көтөрүлүп турган периште болуп эсептелип атат. Мындайча айтканда, пайгамбар алейхиссаламдын ар бир айткан сөзү биз тараптан. Аны өзүнөн өзү не кылган жок, ойлоп тапкан жери жок. Жанакы айтып аткан нерселердин баардыгы акыйкат. Пайгамбар айткан нерсенин баардыгы акыйкат. Аны болсо биз Жабраил алейхиссалам аркылуу ага жеткизгенбиз деген сөз болуп атат дагы. Тааруджул малаикату вар руху илейхи дегенде, ошондо Аллах Таалага малайка жана рух дагы силердин акыбалыңарды жеткизип турат дегени. Фи яумин кана миқдаруху 50,000 сана дейт. Ушундай бир күндүн ичинде дейт. Бир күндү бул жерде эсептеп берип атат да. Бир күн кана миқдаруху, анын өлчөмү, бир күндүн узактыгы 50,000 сана дейт. 50,000 жылга барабар дейт. 50,000 жыл биздин азыркы дүйнө эсеби менен эгерде эсептей турган болсок, 50,000 жылга барабар болгон күн деп атат. Ошол күнү эмне кылышат? Булар өйдө көздөй көтөрүлөт деген максаты бул кыяматты айтып атат да. Бул кыямат күндө ар бир адамдын бул ар бир кылган иштеринин баардыгын биз эсеп кысап калабыз дегени. Жана башка бир аяттарга кайрыла турган болсок,
Мисалы башка аяттарда фи яумин кана миқдаруху алфа сана деп дагы келген жерлер бар. Ушундай бир күнү анын өлчөмү 1000 жылга барабар дейт да. Бул жерде Маарич сүрөсүндө 50 000 жылга барабар деп айтып атат, башка аяттарда 1000 жылга барабар деп айтып атат. Экөөнүн ортосунда карама-каршылык барбы десе, жок, экөөнүн ортосунда карама-каршылык жок. Балким бул жерде толук кыямат күндөгү боло турган эсеп-кысаптын өлчөмүн айтып атат. 50 000 жылга барабар дейт ошол кыяматтын өзү баштан аяк. Ал эми экинчи аятта баягы өлчөмү 1000 жылга дегени ар ошо кыяматта баягындай стадиялары бар да, өзүнүн басып өтө турган нелери бар, стадиялары бар. Ошондо 50 басып өтө турган жер бар да. Ошо кыямат башталган кезде 50 түрдүү ар кандай нерселерден басып өтүшү зарыл. Ар бирөөсү 1000 жылга барабар дегени. Ошонун баардыгын чогулткан кезде 50 000 жылга барабар болот дагы. Бул жерде толугу менен кыямат күндүн өзүн айтып атат. 50 000 жыл бар. Яумуддин, баягы кыямат күн не болот дейт? 50 000 жылга барабар дейт. Андыктан ошол сүрөнү, ушул аятты пайгамбар алейхиссалам өзүнүн сахабаларына айтып аткан кезде, сахабалар туруп: "Я Расулаллах, бул өтө эле узун го?" деп бир экөөсү суроо берди да. Эми момундар пайгамбар алейхиссаламга суроо берип атышат да. Ал кезде пайгамбар алейхиссалам жооп берди: "Менин нафсым, менин жаным, менин рухум анын колунда болгон затка касам ичем. Силерге ар бир момунга бул 50 000 жылдык кыямат күнүн бир фарз намазын окуп бүткөнчөлүк убакытка чейин кыскартылат" дейт. Мисалы, куптан намазын канча мүнөттө окуп бүтөсүз? Ошончолук деңгээлге чейин Аллах Таалам момун адамга бул 50 000 жылдык убакытты эмне кылат дейт? Кыскартып берет дейт. Андыктан бул жердеги айтылып аткан нерсе баягы тоң моюндук кылган адамдарга айтылган эсеп-кысап болот дейт. Ар бир кылган нерсесине эмне кылынат дейт? Жооп берилет деген сөз да. Андыктан фасбир собрун жамила, сен алардын айткан сөздөрүнө, жана дагы кылган шылдыңдагандарына, жана дагы кандайдыр бир сөз сүйлөбөсүн, бардыгына өтө жакшы сабырдуулук кыл дейт. Фасбир, сен сабыр кылың, собрун жамила, өтө жакшы сабырдуулук менен дейт. Собрун жамила деген кандай болот десе, барып алып туруп арызданбай турган сабырдуулук дейт да. Мисалы, кээ бир учурларда биз көбүнесе сабыр кылабыз, бирок ошол эле кезде ошол сабыр кылып аткан нерсени башка бирөөгө барып туруп эмне кылып жиберет? Даттанып жиберет да. Мына ушундай болуп атат деп эле баягы ичиндеги болуп аткан күйүүтүн айтып жиберет. Башка бирөөгөчү. Ал сабырдуулукка жатпай калат да, бул сабыр жамилге жатпай калат. Туура чыдап атат. Туура аракеттин айласы жок болуп атат. Айласы жоктон ошол нерсени башынан өткөзүп жатат. Бирок ошол кезде дагы тилине келип туруп ошол нерсени айтып туруп, мына мен ушундай бир проблемага дуучар болдум деп туруп башка бир адамга айтып кое турган болсо, ал сабыр жамилге жатпай калат дейт. Муну айтат, сабыр жамил кандай болот десе, эң сонун сабырдуулук. Бир гана Кудай Таалага арыздануу дейт. Бир гана Кудай Таалага арызданасың, башка бирөөгө арызданбайсың. Ошондой сабырдуулукту не дейт? Сабыр жамил деп айтат. Андыктан башка бирөөлөргө барып алып арызданба деген сөз да. Башка бирөөлөрдүн алдына барып алып айтпагының, мен ушундай куугунтукта калдым, элим мени кабыл кылбай койду, жана дагы башка сөздөрдү айтпа, бир гана Кудай Таалага айтканың деп атат. Иннахум, не себептен аларга кайрылба? Неге аларга мындай сөздү айтпаганың? Иннахум яраунаху баида. Мына биз айтып жаткан 50 000 жылдык кыямат күндү, эсеп-кысап күндү алар өтө эле бир алыс деп эсептешет дейт. Алар алыс көрөт дейт. Мынча адам алейхиссаламдан бери адамдар канчасы өтүп кетти, кыямат болгону канакей дейт да. Буга чейин дагы канча деген пайгамбарлар келген, алардын бардыгы келип туруп акырет болот, кыямат болот деп айтып кеткен. Жанакы айткан кыямат дагы деле болбойт го, андан бери канча деген адамдар өтүп кетти. Андан кийин деле мында адамдар өтүп кете берет, бул кыямат келбейт деген ой менен алар бул нерсени өтө алыс көрүшөт дейт.
Анараху кариба, ал эми биз бул нерсени өтө жакын көрөбүз дейт. Бул дегени мындай да, иннахум яраунаху баида дегени бул такыр эле ыйман келтирбейт деген сөз да. Алар бул кыямат күнүн болушлугуна ыйман келтиришкен жок деген сөз. Жана дагы биз буну өтө жакын көрөбүз дегени чындыкта эле мисалы Адам алейхиссалам кайсы убакытта жаралган, андан бери канча деген адамдар келген. Анан мисалы өзүбүздүн эле пайгамбарыбызды алсак, андан бери дагы 1400 канча жыл өтүп кетти. Дагы деле кыямат жок да. Эми адам мындай момун болгон күндө деле караса, көп биздин көз карашыбыз менен бул өтө эле узак мөөнөткө айтылган бир күн болуп калат да. Ал эми бул жердеги айтып аткан сөз ванараху кариба деген сөз, биз аны жакын көрөбүз дегени алар Кудай Таала тараптан, ошо периштелер Кудай Таала тараптан караганда бул кыямат күн бүгүн эгерде жаңы жаралынган болсо жаратылыш, эртеңки күнү мына кайрадан кыямат күн болду деген эле убакыт өтөт да ортодочу. Ошондуктан бизге не дейт? Ванараху кариба дегени ошол. Биз аны жакын көрөбүз. Өтө тез эле бүтөт. Силерге мындай узактай сезилгени менен бул нерсе өтө тез эле бүтөт. Жана дагы ошол эле кезде мисалы ошол эле Адам алейхиссаламдын жаралышын алалы, азыркы турган акыбалыбызды алсак деле кечээ күнү эле жаралгандай да. Себеп дегенде мен деле өзүмдүн жашоомду карай турган болсом, кечээ күнү эле төрөлгөндөймүн. Канча жыл өтүп кетсе дагы, бирок жакшылап карай турган болсом, кечээ күнү эле төрөлгөндөймүн дагы. Узак мөөнөттөр 1 секундда 2 секундда да өтүп кеткендей сезилет да, чындыкта эле өзүбүзгөчү. Ошондуктан Аллах Таалам дагы айтып жатат бул жерде ванараху кариба, биз аны тез жакын көрөбүз дейт. Жана ушул эки сөздү салыштыра кетелик. Капырлардын айткан сөзүндө иннахум деп айтып атат да, ин албетте алар яраунаху баида, аны алыс деп билишет деди. Бул жерде таакид келип атат, басымдуулук менен айтып атат. Иннахум депчи, албетте алар депчи, бул жерде максаты эмне? Алардын чындыктагы акыйдасы ушул болуп атат да, ишеничи. Бул кыямат келбейт деген өтө катуу ишеничте дейт. Ал эми ванараху кариба деген сөздө эч кандай таакид жок да, мындай басымдуулук жок. Биз аны жакын эле көрөбүз деп койду. Жакын көрөбүз деп койду. Эмне айырмасы бар дей турган болсок, бул жерде алардын өтө катуу ишенип алгандыгын түшүндүрүп атат да. Бул кандай нерсе менен келет? Бул деген мисалы бир нерсени кечке айтып бере турган болсок, барып ошол адам мисалы бир калпты деле, жөн эле бир калпты бир кишиге айтып берип барып туруп өзү кийин канча айтып бере турган болсо, ошол нерсеге өзү да ишенип алат да. Көбүнчөсү ушундай деле болот. Кээ бирде мисалы бир адамга бир жалган нерсени доомат кылып туруп жабыштырып коюп, андан талап кыла берип, кийин барып чындыкта эле ошол нерсени ишенип алат дагы, барып туруп ал нерсени доомат кылып туруп тигинден талап кылып жатып калат. Сен менден алгансың деп элечи, мисалы. Ошо айткан кичинекей нерсе, шылдыңдоо менен башталган, же болбосо дагы бир нерсе калп менен башталган, же жөн эле ойноп сүйлөп койгон, ошол нерсеси өсүп отуруп не ал бир чоң бир ишеничке келип калды дагы, анын ишеничи отурукташып калгандыгын билдирип атат. Туура эмес ишенишин отурукташып калганын көргөзүп жатат дагы. Иннахум, албетте алар кыяматты болбойт, бул өтө эле алыс деп билишет. Ванараху кариба дегенде бунун кыяматтын болушлугуна эч кандай бизге далилдин кереги жок деген сөз да. Биз буну мындай эле көрөбүз, өтө эле жакын көрөбүз. Аны келип алып туруп биз аны ишендирип, жана өзүбүз ишенип, жана дагы тастыктай тургандай эч кандай муктаждыгы жок экендигин көргөзүп жатат. Эки сөздүн айырмасы ушул жерде. Яума такуну самау калмухли. Ушундай күн деп баягы кыямат күндү сыпаттап берип атат. Яума такуну самау, ушундай биз асманды бекем, катуу деп билебиз. Ушунчалык баягындай үстүбүзгө келе турган метеориттердин сактап турат, жана да канча деген нерселерден сактап турат, бекем турган нерсе калмухли. Арзыбаган эле бир алсыз болгон нерсеге айланып калды дейт. Бул дегени уютулган
баягындай ок дарыларды меттен жасайт да немелечи, ошол метти эриткен кезде мындай ээрип калат. Ошол ээрип калган метке окшоп баягы сымап эмне деп коет метти кыргызча. Ошол темир эриген темирге окшоп калган жез, жезге окшоп, эриген жезге окшоп эмне асмандар ээрип жок асман ээрип калат дегени, жумшак болуп калат дегени. Же болбосо дагы бир салыштырмалуу бар экен. Мол ватакунул жибалу калайхни дейт. Ошондо асман менен биргеликте тоолор дагы не баягындай жүн сыяктуу, сапырылган жүн сыяктуу асманга учуп калат дейт. Мисалы жүндү сабалап туруп баягы уруп неметкенден кийин жумшак борпон болуп калгандан кийин шамал келип немете турган болсо асманга шамал учуруп кеткен сыяктуу ушунчалык катуу болуп турган тоолор жүн сыяктуу сапырылып калат дейт да. Ошол экөөнү салыштырып жатат баягы майды мисалы жүгөрүдөн же болбосо баягы чорный тминди деле башкадан бир өсүмдүктөрдөн майды чыгарган кезде түбүндө бир калдык калып кетет да. Ошол калдык калып кеткен мындай бир коюу баягы майын куюп алгандан кийин түбүндө калган нерсе өтө бир коюу, анан кийин майда болуп калат да. Ошол сыяктуу болуп калат дегени да. Баягынын майдаланып кетип туруп, анан кийин ортодогу бири-бирине болгон немеси. Жана дагы булардын өң түсү дагы кызыл ала аргандай болот дейт да. Мындайча айтканда баягы эриген, эзилген немени карай турган болсок, бирөөсү сарыраак, бирөөсү агыш болуп калат. Ушундай бир мисалы жүгөрүнү неме кылганда деле, мисалы бир жери сары болгон болсо, бир жери ак болуп калат, бир жери болсо дагы башка бир өң берип калат. Ушундай бир уютку болуп калат да. Ошол сыяктуу тоолор дагы, асман дагы ошондой болуп аргандай өңгө кирип калат дегени. Бул тоолордун мисалы катмар болуп турат да. Мисалы бир катмары кара болгон болсо кара топурак, бир катмары болсо сары топурак болот, бир жери болсо шагыл болот, бир жери дагы бир мрамор болушлугу мүмкүн, жана дагы башка бир же алтын бар болушу мүмкүн арасында. Ошолордун баардыгы сапырылып туруп, жүн сыяктуу болуп калат дегени да. Анан өңдүү болуп калат дегени. Ошондой күн дейт. Ла ясалу хамимун хамиман дейт. Ал күн, ушундай бир күн, эч бир дос башка бир доско келип туруп, мага жардам берип койчу деп сурай албайт дейт. Мунун бир ушундай бир маани кылсак болот. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө мисалы бир башыңызга бир адамдын башына түшүк түшө турган болсо, анда ал адам барып туруп башка бир жакшы досуна барып кайрылат да. Досеке, ушундай мүшкүл түштү, мага жардам берип койсоң деп бир жардам сурап барат да. Бул жерде айтып атат: ла ясалу хамимун хамиман. Эч бир адам башка бир досунан барып туруп бир жардам сурай албайт дегени. Бул бир. Экинчиден, жана дагы бир маани чыгарсак болот, башка бир достун кылган нерсесине жооп бере албайт дегени. Мисалы, бир адам бир ишти кылган болсо, ал ишти эмне үчүн сен кылдың деп туруп өзүнөн суралат. Бирок бул жанындагы жүргөн досунан бул эмне үчүн бул адам мындай ишти кылган деп туруп суралынбайт дегени да. Мындайча айтканда, ар бир адам өз-өзүнө жооп берет дегени. Эмне себеп бар бул жерде? Достон деген. Көбүнө эселе баягы бир жалгыз адам кетип бараткан кезде ал өзүнүн ою менен иш кылат да. Ал эми эгер ошол жанында дагы бир досу бар болгон болсо, экөө шериктеш иш кылат. Экөө биригип алып иш кылат да бир ишти. Ошол кезде жалгыз кетип аткан адам бир жаман ишке барышы өтө эле оор да. Бир өзүнөн өзү туруп туруп бир ишке барып келип, могу ишти кыла коеюн деген, бул өтө эле бир чебер адам кылбаса, мындай жалпы элдер өзү жалгыз болгон кезде бир жаман ишке бара албайт. Жакшы ишти кылып кое берет, бирок жаман ишке бара албайт. Качан эки баш биригишлиги менен, ошондой эки баш бириккенден кийин барып туруп бир жаман ишке же намысына чыдабай кетет, же дагы башка нерсе, же болбосо бири-бирин үгүттөп туруп бир жаман ишти кылып коет да. Ошондуктан баягы бул адам азапталып аткан кезде
bunun кылып аткан ишинен башка бир адам суралмайт дегени, эмне себептен буну тосуп койгон эмессиң? Неге сен буга жамандыкка себепкер болуп калдың, же болбосо bunun алдын тосуп калган жоксуң деп суралмайт. Ар бир адам өзүнө өзү жооп берет дегени. Жана дагы бул өзү жооп жардам берип сурашты, колунан келбейт. Жана дагы тиги досу бунун кылган ишине эч кандай дос жооп бербейт. Юбассарунахум яваддул мужриму лау яфтади мин азаби яума идин бибанихи дейт. Юбассарунахум, алардын ар бирине бул кылып аткан иш адамдарга эмне көргөзүлөт, анык көргөзүлөт. Булардын кылган иштери дагы көрө турган азабын, көрө турган азабын. Жана дагы булар анык таанып билет дейт. Бул кылып аткан ишин, мисалы бул дүйнөдөгү кылган ишинин тияктагы жемишин көрүп атат да, баягы кылган неге кылганын, жана да канчалык бир жетишкендигин көрүп отурат, натыйжасын көрүп отурат да. Натыйжасын көргөндөн кийин жакшы көрөт дейт мужрим, баягы күнөөкөр адам. Эгерде мен ушул азаптан кутулуш үчүн балдарымды берип кутула турган болгондо, ошону берип кутулуп кетет элем деп жакшы көрөт дейт. Ушу балдарымды берип туруп, ушу мен балам меники да, мен буну чоңойтподумбу, мен буну төрөтпөдүмбү, мен буну чоңойтуп баягындай эркек кылып буну болсо баар бутуна тургузганмын, андыктан бул мага менин кылган жумушумдун ордуна, азабына бул баламды берип туруп, мен кутулуп кетсем деп жакшы көрөт дейт. Ва сахибатихи, жана дагы өзүнүн келинчегин, жакшы көргөн келинчегин, жана дагы бир кээ бир учурларда жашырынып, элден жашырынып барып бир аялга барып келген, ага да бир баягы кандайдыр бир жакшылыктарды кылып жүргөн, тамак ашын алып барып берген, кийимин кийгизип жүргөн, бир жакшылыгы өткөн да бугачы бир аялга. Ошол буга жакшылык кылбадым беле, буну дагы берип туруп, мен өзүмдүн азабымдан кутулуп кетсем дейт да. Ва ахихи, жана дагы өзүнүн бир тууганынан дагы, ошол бир тууганын дагы берип туруп, не кылып кутулуп кетсем дейт. Караңызчы. Алардын көз алдына бул азапты көргөзүлгөн кезде, булар баары көрүп туруп, анык көргөндөн кийин өзүнүн баласын, өзүнүн келинчегин, ойношун, тууганын, жана дагы фасилатихиллати тувихи, өзүнүн баягындай туугандарын дагы берип кутулганга даяр болуп калат. Ал эмес кээ бир учурларда баягы бир үй бүлөдө дайыма баягындай кээ бир адамдар болот, алар бакма балдар болот да, бакма туугандар болот, же болбосо бакма болбосо дагы бир үй бүлө бир башка бир үй бүлөгө жардам берип жүрөт да. Бир кыйынчылык булардын колунда жок болгон кезде буларды келип туруп, бир ошо кыйынчылыктан чыгарып коюшкан, ошондой кол карамагындагы болгон адамдарды дагы берип туруп, мен Кудайга бул азаптан кутулуп кетсем деген үмүтү бар дейт. Ошону жакшы көрөт дейт. Анда дагы эч ким таппай калган кезде ваман фил арди жамиан, караңызчы, дүйнө жүзүндөгү болгон адамдын баардыгын берип туруп, мына ушулар азап көрсүн, мен азаптан кутулуп кетейин, ушулар мени азаптан куткарып кетсе деп жакшы көрөт дейт. Мына ушул азаптан кутулсам деп ойлойт да. Албетте бул жерде мындай нерсе мүмкүн эмес. Булардын азыркы боло турган бул ушунчалык пайгамбарга кесир сүйлөп атат. Эгерде сен айткан сөзүң туура болгон болсо, мен башыма азапты түшүр деп айтып турган адамдын ошол кыяматка келген кездеги кыла турган дуасын айтып коюп атат да. Не кылып атат? Ушул болгон тууганчылыктардын баардыгын, тааныш билиштерин, кимди таанып калган болсо, кимди билген болсо, балдары болобу, келинчеги болобу, алардын баардыгын берип туруп, кутулуп кеткенге аракет кылат дейт. Жанакы биз 30-парада айтканбыз, ушундай бир кыямат күнү, ушундай бир күн дейт. Яума яфиррул мар'у мин ахихи, адам өзүнүн бир тууганынан качат. Ва уммихи, өзүнүн энесинен качат. Ва абихи, өзүнүн атасынан качат.
ва сахибатихи, өзүнүн келинчегинен, ва банихи, балдарынан качат деп айтканбыз да. Көрдүңүзбү, мына ушул жерде маанилүү болуп калып атат да. Себеп дегенде ар бир адам өзүнүн гана ойлоп калат дагы, ошол кезде мисалы тууганын көрүп калса, ушу тууганын алып туруп өзүнүн ордуна алып келип туруп азап көрсүн деп түртүп жибергенге даяр болуп калат дейт. Андыктан ал тууганы дагы ошондой азапка туш келип калды да. Ошондуктан экөө бири-биринен качат деген ошондон да. Буну келип туруп мен ордума отур дегенче болбой эле тиги качат. Анан ошол эле кезде ал дагы бунун бир тууганы да. Экөө бири-бирине бир тууган да. Анда сен менин ордума тургунуң деп туруп аны алганга аракет кылат. Анан бул алайын деп баратса тиги өзүнүн ордуна койгусу келип жатат, андыктан экөө бири-биринен качып калат дейт. Ошондой эле өзүнүн энеси дагы мен балам эмес белең, мен ушундай кыйналып аткам, сен менин ордума өтчү десе, баласы болсо өзүнүн ордуна энесин койгонго аракет кылат дейт. Ошентип не кылат дейт, баардыгы бири-биринин ордуна, өзүнүн ордуна коюшлукка аракет кылган күн дейт. Калла, бирок силер ойлогондой болбойт. Андай болбойт. Ар бир адам өзүнүн кылган нерсесине өзү жооп берет. Иннаха лаза. Мына ушул алардын азыр юбассарунахум дедик го, алардын көздөрүнө бул кыяматтагы боло турган азап көрүнүп жатат дегени. Иннаха, мына ушул аларга даяр болгон нерсе лаза, бул тозок оту дейт. Бул лаза дегени тозоктун аты. Жалындап турган от болот. Анын аты лаза дейт. Назаатал лишава. Ал ушундай бир жалындап турган от болуп эсептелет. Жанына кичине барып кала турган болсо, адамдын баш сөөгү териси менен биргеликте күйүп кете тургандай деңгээлде дейт. Эмне себептен бул жерде баягы башты айтып жатат? Башты айтып жаткан себеби баш сөök баягы башка сөөктөргө караганда катуураак болот экен. Жана дагы күйүү жагынан дагы, мисалы туруштурук баягындай туруштурук бере турган жагынан дагы катуу болот. Отко күйүү жагынан дагы, сынычлык жагынан да, мисалы кол тезирээк сынып кала турган болсо, башка урган кезде баш аны көтөрө билет дейт. Катуураак болот. Андыктан бул жердеги тозок не дейт? Назаатал лишава, ошол баш сөөктү кошуп баардыгын күйгүзүп жибере турган, шылып кете тургандай бир от дейт. Тад'у ман адбара ва тавалла. Ошол кезде ал адамдар ким алдыга бияка кетип аткан болсо, же болбосо тияка кетип аткан болсо, анын ар бирине дуа кылып эле чакырып калат дейт. Мени куткар эле, куткар деп. Бул жерде азыр тууганы качып кетти, тааныштарым баары качып кетти, баягы келинчеги да качты, энеси качты, баардыгы качты, дагы эч ким калбай калган кезде ким эле бул тарапка өтүп бараткан болсо, арт жагы менен кетип баратса, аны дагы чакырып кел жардам бер, же болбосо бул жакка кетип аткан адамды да чакырып жардам бер деген дагы бир маани чыгарсак болот. Же болбосо тад'у ман адбара ва тавалла дегени бул тозок оту өзү тозокко түшкөн адам эмес, балким тозок оту bundan kaçıp baraткан адамды чакырат дейт. Бас бере депчи. Караңызчы. Басып бараткан адамды чакырат, же болбосо bundan жүз буруп кетип бараткан адамды дагы чакырат дейт, бас деп. Бул бир маани кылсак болот. Жана дагы тад'у ман адбара ва тавалла дегени бул дүйнөдө пайгамбардан ким жүз буруп кеткен болсо, аркасын салып ким жүз буруп кеткен болсо, ошол кишини чакырат дейт тозок оту. Баягындай Кудай Тааланын элчисине баш ийбей койгон адамды чакырат. Жана дагы ватавалла дегени бул шайтанды өзүнүн башчысы кылып алган адамды чакырат дейт. Көрдүңүзбү? Мындайча айтканда баягы тозок оту буларды эмне кылып атат? Чакырып өзүнө алып келип атат. Мага жибер депчи, мага кел деп. Ошондой бир үн менен аларды чакырып турат дейт. Жана дагы важамаа фаауа. Жана дагы бул дүйнөдө эмне баягындай мүлк, окат деп жүрүп, баягындай мен буга жетишсем, бул нерсени алсам деп туруп, ар кандай нерсени артынан жүрө берип, ал нерсени чогултканга аракет кылган, дүйнө чогулткан адамды,
Кудай Таалага баш ийбестен дүйнөдө эле дүйнөнүн артынан кеткен адамды чакырат дейт. Дүйнөдө чогулткан нерселердин баардыгын жана дагы баягындай сандыктарына чогултуп койгон баардык нерсесин баардыгын ушул нерсени мени сактайт деп ниет кылган да бул нерседе. Ошондой адамдын баардыгын чакырат дейт. Иннал инсана хулика халуа. Мына ушуга чейин бул баягы адамды жанакы айтты да, эгерде сен туура айткан болсоң, мен башыма таш жадыр деп айтты эле, жана айттыгы та'руджул малаикату вар руху илейхи фи яумин кана миqdaruhu 50,000 сана дедиге. Баягы периштелер жана рух Жабраил алейхиссалам дагы булардын айткан нерселерин баардыгын жеткизип турат дедик. Анан кийин бул адамдын кылган иштерин баардыгын алып, эсеп кысабын алып коюп, анан кийин келе турган күнүңдүн мынакей могул жерде момундай нерселерди болот, сен башыңа түшөт деп кабар бергенден кийин инсан жөнүндө Кудай Таалам айтып жатат. Иннал инсана хулика халуа. Албетте инсан дегенде бул жерде баардык адамзатын айтып атат. Баардык адамзат. Хулика халуа. Халу болуп жаралынды дейт. Халу деген эмне? Бул кыйынчылыкка сабыр кыла албай. Кичине эле бир кыйынчылык түшө турган болсо сабыры жок. Ал эми баягындай бир жакшылыкка жетип кала турган болсо өтө эле сүйүнүп кетет. Ошондой бир адам жараланган дейт. Ида массаху шарру жазуа. Карачы, кичине эле келип жамандык масса деп баягы бир нерсе мынтип келип эле жөн эле тийип коюшлукту айтат да, бири-бирине тийишлигине. Бир жамандык келип ушунчалык эле тийип кое турган болсо, сабыры жок болот дагы, баягы жерден кыйкырып баштайт да. О, мен башыма мындай түштү деп эле. Жаман көрүп, бир мисал жаманчылык, оору же болбосо баягы кедейчилик, коркунуч боло турган болсо, ошону өтө бир чоң кылып туруп, ошол нерсени айтып чыдабастыгын көргөзө баштайт. Жана дагы вайда массахул хойру, ал эми ага бир жакшылык жете турган болсо, бир жакшылыкка жетип калды, бир кененчиликке, байлыкка жетип калды, ден соолугу сонун болуп калды, бардык нерсеси бар, рызкысы өтө көп боло турган болсо, мануа болот дейт. Мануа деген эмне? Ал деген ошол нерсени өтө баягы башка бирөөлөрдөн сактап бергиси келбей, толка меники деп эле кала берет да. Бул жерде муну айткысы келе атат, баягындай бир адам жакшылыкка жете турган болсо, жакшылыкты башка бирөөлөргө бергиси келбейт, зекетин бербейт дегени. Ошондой эле мисалы денеси соо болгон болсо, денеси соо болгондугун негизинде эле байлыгы бар, каалаган нерсесин кылып эле өзүн гана ойлоп калат да, башка нерсеге аракет кылбай калат. Ошондой жеңил жашоону каалайт дейт. Буну айтканын себеби адам баласынын өзүнүн хылкатын айтып атат, жаралуусун айтып атат. Ошондой нерсе буларда адамда бар деп атат да. Жаманчылыкка чыдай албайт, жакшылыкты көтөрө албайт да. Өтө эле берилип кетет дагы, башка бирөөнү ошол нерсеге жеткизгиси келбейт. Өзү жетип алган башка бирөөнүн алдын тозот. Иллал мусаллин, бир гана мусулман намаз окуган адамдар андай эмес деп атат да. Мындайча айтканда, бул ошол эки сыпатты айтып туруп, ушул эки сыпаттан арылгыла деп атат да. Мындан өзүңөрдү оңдогула деп атат. Бүткүл адамзаты ушундай. Кичине эле бир кыйналып калса эле баш көтөрүлүп кыйкырып баштайт. Жана дагы эгерде бир байлыкка жетип калган болсо, анда аны башка бирөөгө бергиси келбейт дагы, ач көздүк кыла баштайт. Бирок мусулман намаз окуган адамдар мындай нерседен өзүн тазаласын дегени. Иллал мусаллин, бир гана мусулман намаз окуган адамдар дейт. Ал адамдарга жамандык келе турган болсо, сабырдуулук кылат, кыйынчылык келген болсо сабырдуулук кылат, ал эми жакшылыкка жетип кала турган болсо шүгүрчүлүк кылат. Иллал мусаллин, намаз окугандардан башка, алладина хум ала салатихим даимун. Анан мына ушул жерден баштап, ушул аяттан баштап
намаз окуган адамдардын сыпатын айтып берип атат. Ошол сыпаттарды эгерде биз чогулта турган болсок, жанакы иннал инсана хулиqa халуа деп айткан баягы инсандын сыпатынан баягы өзүнү сактай баштайт дагы, тарбиялай баштайт. Тарбияласын дейт. Не кылып тарбиялайт экенбиз? Намаз окуп дейт. Алладина хум аля салатихим даимун. Алар намазын дайым окуп жүргөн адамдар дейт. Мындайча айтканда намазды үзбөй, бир күн окуп коюп, анан кийин 2 күн окуп коюп, анан жүрүп берип, же болбосо бир намазга өтүп алып, же болбосо такыр эле намаз окубайт дагы, айтбек болуп алган айтта гана келет, же болбосо жумабек болуп алган жумада гана келет намазга. Андай эмес. Балким намазын 5 убакытын калтырбастан, улам калтырбастан окуп жүрүшлүктү айтып атат. Ошондой адамдар мындай сыпаттан өзүнү сактайт. Бул бир сыпаты. Алладина фи амвалихим хаккун маалум. Жана аларга айттык го, бир байлык тийген кезде баягы башкаларга бербей эле өзүнчө эле бир борпоң болуп эле асманга чыгып кеткен андай эмес. Балким буларга эгерде байлык жетип кала турган болсо дейт, колуна бир жакшылык, кененчилик келип калган болсо, ошол байлыгынын арасында хаккун маалум бир өлчөм бар дейт. Белгилүү бир өлчөм бар, ошол өлчөмдү башкаларга берип турат дейт. Мындайча айтканда жанакы зекети, же болбосо садакасы, же болбосо башка бир туугандарынын акысы деп туруп, мисалы 100 байлыгы болгон болсо, ошонун бир бөлүгүн алып туруп, мына буларга берилет, тиге берет деп туруп, баягы байлыгын бөлүп койгон дегени. Башка бирөөлөргө анык бериле турган акысы бар. Аны кимге берет десе, лиссаили, ким келип суранган болсо ага берет. Бир адамга берет. Жанакы айтып атпайлыкпы? Инна рахматаллахи карибун минал мухсинин депчи. Бул дегени Аллах Таалам айтат да, Аллах Тааланын рахматы мухсиндерге жакын дегенин максаты. Мухсин деген ким ал? Мухсин деген ошол жакшылык кылуучу адам. Жакшылык кылуучу адам, жакшылыктарга берет. Кайсыл жерде бир муктаждык бар болгон болсо, ошол жерге барып туруп, жетип барып, ошол жерге өзүнүн жакшылыгын, салымын кошконго аракет кылган адамды айтабыз. Ошону айтып атат. Аллах Тааланын рахматы ошондой мухсин адамдар менен тарайт, берилет, элдерге берилет. Андыктан кимде ким муктаж болгон болсо, ошондой мухсин адамдардын алдына жакыныраак болсун дейт да, ошолорго барсын дейт. Лиса эли деп атпайбы бул жерден? Барып туруп ошондон сурансın дейт да. Ошондой адамдардан сурансın. Кандай адамдардан? Намаз окуган, имандуу, анан кийин колу берешен болгон адамдан барып сурансın дегени. Себеп дегенде алардын байлыгында өлчөмдөр бар, бөлүп коюлган. Бул бирөө келип сурап калса, мен ого беремин деп туруп бөлүп койгон акчасы бар, тыйыны бар, бир жакшылыгы бар, бир дагы көптөгөн нерселери бар. Вал махрум, жана дагы махрумга бериле турган акысы бар дейт. Махрум деген ким? Бул сайылды билдик, ачык эле барып туруп, мен муктажмын деп эле сурайт да. Колунда жок, айласы кеткен, чарасы жок, барып туруп не кылат? Башка бир адамдан сурап атат. Ал эми махрум деген ким десе, махрум дегенди бир канча түрдө тафсирленген экен. Биринчиси, мисал пайгамбар алейхиссаламдан сахабалар сурашты да, махрум деген ким десе, ал багы бар дейт. Багы. Мындай бакчасы бар, бирок ошол бакчасы быйыл мөмө бербей калды да. Бакчасы болуп эле бул бай деп элестете бербеги дегени да. Же болбосо бир жакшы бир жери бар, бирок ошол жери быйыл негедир мөмө бербей калды. Жана дагы ушул сыяктуу. Же болбосо бир адам бир чоң бир иште иштейт, бирок быйыл иштен түшүп калгандагы өзү сурамчылап жүрөт да. Бирок баардыгы муну тааныйт, бул колунда бар депчи. Колунда бар деп тааныйт, бирок бүгүнкү күндө өзү муктаж болуп калган адам да. Же болбосо ошонун эле арасында жөнөкөй сөз менен айта турган болсок, муктаждыгы бар. Бир нерсеге муктаж болуп турат, бирок ошону барып туруп бирөөдөн сурай албайт да. Уялат. Башка бирөөгө келип туруп, менин момдай муктаждыгым бар эле, момдай бир карызым бар эле, анан кийин ошол нерсени төлөй албай жатамын, ошого бир жардам берип коюңузчу деп сурана албаган адамдарга бул адамдар не кылат дейт?
бир акысын бөлүп коет. Ушундай бир адамды таап туруп ошонун бир проблемасын чечип берейин дейт. Карызы бар болгон болсо карызын төлөп берейин дейт да. Оорукчан болгон болсо больницасын төлөп берейин дейт. Үйү жок болгон болсо үйүн куруп берейин дейт. Жана дагы көптөгөн муктаждыктар бар, айта албай жүрөт да. Жана дагы ошолордун арасында бул жерде баягындай дин кызматкерлерин дагы айткан экен. Дин кызматкерлери дагы элге чыгып алып суранбайт, элге чыгып алып суранбайт дейт, бирок ошол кандай болсо дагы адам баласы келип туруп ошолорго жардам бергенге аракет кылсын дейт. Андыктан бул экинчи сыпаты болду. Кийинки сыпаты валладина юсаддикуна бияумиддин. Алар акыйкатта бул тозок ахирет кыямат күн болот. Жакшылык, жамандык, бейиш, тозок жана дагы мыйза баягындай тараза бар. Бардык нерсе өлчөмү менен болот деп кыямат күнүн алар чындыкта тастыктайт. Валладина юсаддикуна бияумиддин. Көрдүңүзбү? Кыямат күнүн анык тастыктайт. Көрбөстөн алдынчы. Жанакы адам кыяматты айтпадыбы? Эгерде чындыкты айткан болгон болсоң, анда башыма таш жасын депчи. Көрдүңүзбү? Ал андай деп дуа кылбайт бул. Бул эмне деп дуа кылат? Бул албетте ошол кыямат күнгө барган кезде, ошол кыяматта бейиштен болгон адамдардан катарында болоюн деп дуа кылат. Валладина хум мин азаби раббихим мушфикун. Жана дагы алардын бир сыпаты Аллах Таала тараптан келе турган азаптан коркушат дейт. Азаптан коркушат. Себеп дегенде бул азап эгерде түшө турган болсо, ошол бир жерге түшө турган болсо, анын ичинде жакшысы бар, жаманы бар, намаз окуганы бар, намаз окубаганы бар, бардыгына бирдей түшөт дейт. Бардыгына бирдей түшкөндө, бардыгы сүрөттөн карай турган болсок, бардыгын бирдей кырып кетип атат. Бирок акыйкатта эки тарапка кетип атат да. Бирөөсү тозокту жок деп, бейиште акырет жок деп Кудай Тааланын элчисин шылдыңдаган адам тозокко кетип атат. Ошол эле кезде кимди ким тастыктаган болсо, аны болсо бейишке алып кетип атат. Андыктан азап түшүшлүгүнө эч кандай шеги жок, бирок не дейт? Мушфик, хаиф. Ал өзүнө өзү коркуп, аны тастыктаган адам. Себеп неге? Инна азаба раббихим гайру маъмун. Эгерде азап Аллах Тааланын азабы түшө турган болсо, эч бир жандык аманда калбайт дейт. Ошол эле жердин үстүндө басып жүргөн айванаттар деле, ошол эле адам баласы деле, куштар деле, эч кандай кайсыл эле бир жандык болбосун, бардыгы бул азаптан аманда калбай турган азап дейт. Валладина хум ли фуружихим хафизун. Жана дагы бир сыпаты, мындай адамдар өзүнүн жыныс белгилерин не кылат? Сакташат дейт. Хафизун дегени сактап жүрүшөт. Бул дегени мен эркек экенмин деп эле барып алып эле бир аялды таап алып эле барып жатып алып эле бир зина кылып, же дагы бир нерсе кылып бергендей, жана дагы келип отуруп алып сүйлөшөшөт да. Молдеке, баягы бийбей калып кеткен аялдарды барып сугарып турсам эмне болот депчи. Сооп болот деген максатта айтып атат да. Көрдүңүзбү? Баягындай бийбей күйөөсүнөн калып кеткен, күйөөсү өлүп кеткен, жана дагы башка бир себептерди таап алып туруп, ошону барып бир жакшылык кылып койсом, түндөсү ага бир сооп болот деп ойлоп, биринчиден маскара да кылып атат, жана дагы экинчиден өзүнүн кылган жумушуна, кылган ишине шылтоо издеп атат да. Бул бийбей да депчи. Бул деле жашаш керек да, бул деле эркекти көрүш керек да деп. Валладина хум ли фуружихим хафизун. Андай эмес, балким өздөрүнүн ошол аспаптарын сактаган адамдар дейт. Ар кимге барып алып көргөзө бербей. Илля аля азважихим. Бир гана өзүнүн аялдарына. Аялдарына барып алып калашынча. Ау ма малакат айманухум фа иннахум гайру малумин. Жана же болбосо дейт, кол астындагы бул эме баягы кулчулукдордо болгон сөз, кулчулукдордо күңдөр болгон. Күңдөр. Ар бир адамдын өзүнүн күнү болгон. Ошол күндөргө барса дейт.
эгерде бара турган болсо, мындай кылган иши фа иннахум гайру малумин. Бул кезде эч кандай эч ким адам аларды жамандабайт, жаман көрүлбөйт. Өзүнүн аялы менен жашап аткан болсо, эч ким ага бир көз артпайт да, жаман деп сөз сүйлөбөйт. Жана дагы бул жерде айта кетчү нерсе валладина хум ли фуружихим хафизун дедик. Эркектерге бул айтылып жатат да, көбүнесе эркектерге айтылып жатат. Ошол кичинесинен баштап туруп акыры баягы аксакал 70-80ге чыгып калган аксакалдардын баардыгына тийиштүү сөз болуп атат. Ошол өздөрүнүн жыныстык жагын сактасын деп.